32 жаштагы азамат 8 айдан бери төшөктө жатат. Ал боордун цирроз илдетине чалдыккан. Кейиштүү илдетти азамат февраль айында гана билген. Азамат ошол күндөн баштап дарылана баштаган. Бирок оорусу жакшы болбой, тескерисинче күндөн күнгө күчөп, ичи шишип кеткен. УЗИге барып келдим, барып келсем эле срочно деди, госпитализацияга жаткырыш керек деди. Жировой гепатоз, цирроз печень, боор ал убакта ишип кеткен деген. Өтүжө иштебей калыптыр, көк бооруңдагы ишиптир деп. Бишкек анализдер жибердик. Анализдер жибергенде БД деп келди. Эми Б, А, Сны циррозду сакайтса болот экен. Дарысы бар экен, уколу бар экен. Анан ушул Д вируска азырынча ушул дары-дармек чыга элек деп көпчүлүктөн угуп, көп жабыркагандар менен маектешип анан. Кокустан бул дартка кабылган жигит буга чейин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында иштеген. Өнөкөт боор оорунун цирроз түрүнө карата Индияда гана операция жасалат. Ал үчүн 35 000 АКШ доллары керек. Бул сумма жаш үй-бүлөдө жок болгондуктан кайрымдуу инсандардан жардам сураганга аргасыз. Айланайын кыргыз элим, боркер элим, мээрбан элим, ушуга колуңардан келгенче алыңардын жетишинче ушуга кичине салымыңарды кошуп, арды мен силерден көптөн көп суранамын. Биз дагы ушундай ооругандарды ушу эсен-аман сакайып кетсе, алыбыздын жетишинче ушундай кайрымдуулуктарды кылабыз. Буга чейин эмне кылып келдик эле. Буну мындай болуп калат деп ойлободук эле. Силерден көптөн көп суранам, ушу колуңардан келишинче кайрымдуулукту кылып бергиле бизге. Азамат үй-бүлөдө 6 бир туугандын улуусу, өзүнүн 3 баласы бар. Жубайда бөйрөк оорусу менен жабыркайт. Бейтаптын тилегени бул дарттан айыгып, балдарын аман эсен чоңойтуп, үйлөп жайласам дейт. Жардам ихсаныңыздар менен ушу Алла Таалам шифа берсе, мен дагы келип ушу жакшы ниетте ушундай боор ооруп, ушундай муктаждык болгондорго дагы айыксам, кол сунам деп үмүт кылам. Эң негизги тилегим эмне? Мен го кетсем кетип калам. Канча өмүр. Бирок ушу 3-4 баламы ары түрткү, бери түрткү кылбай, ушуларды чоңойтуп, үйлөп жайла алсам деген ниетим ошол. Мындай дартка кабылган жарандардын саны өсүп жаткандыгын социалдык баракчаларда ар күн сайын кездештирүүгө болот. Бул дартты Кыргызстанда айыктырууга мүмкүн эмес. Адистердин айтымында вирустук гепатит С жана Д түрүнө каршы вакцина табуу кыйын. Жаш жигиттин ден соолугуна кайдыгер карабаган мекендештер экрандагы эсепке акча которсоңуздар болот. Фироза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.